Боз үй бул көчмөндөрдүн көчүп конуп жүрүүсүнө ылайыкташтырылган үй болуп эсептелет. Бул тарыхта эки түрдө болот. Биринчиси жүктөмө, экинчиси сүйрөмө боз үй. Илимде муну кыргыз үйү деп дагы атап коюшат. Ошондой эле кийиздин көп пайдаланылышы жайында ысыкты, ал эми кышында муздакты тосуп турган. Боз үйдүн келип чыгышы негизинен эле көчмөндөрдүн муктаждыктарынан улам келип чыккан. Анткени боз үйдү тигүү жана аны кайра чечүү көчмөндөр үчүн ылайыктуу болгон. Боз үйдүн эң чоңу, эң коозу өргө деп аталат. Жана бул өргөнүн чоңдугу 6-дан 12 канатка чейин жеткен. Өргөлөр байыркы манас эпосунда дагы активдүү түрдө пайдаланылып, жана ал нерсе бийик тоолорду чагылдырып турган. Азыркы боз үйлөр байыркы боз үйлөргө караганда архитектура тарабынан көп деле өнүгүп өспөгөн. Бул жерде кошумчалай кетчү бир гана нерсе бар. Бул нерсе көп кабаттуу боз үйлөрдүн кирип баштаганы. Ал эми боз үйдүн ичиндеги ар кандай жасалгалар, кооздолор, ичиндеги эмеректердин аталыштары мурунку боюнча эле сакталып калган. Жана азыркы турмушубузда активдүү түрдө Томогодой болуп тигилип келген боз үй байыркы бабаларыбыздан берки биздин заманга чейин 2000-жылдыкта көчмөндүүлүк кездештери жашаган эң ыңгайлуу турак-жайыбыз болуп эсептелет. Илимий эмгектерде анын эң алгачкы түрү жупуну алачык тибинде берилип, кийинчерээк көчмөндүүлүктүн өсүшү, өнүгүшү аркылуу андан ары азыркы биз колдонуп жүргөн боз үйгө алынып келинди. Ал эми түндүк, уук, кереге, босого иштин жасалышы жөнүндө айта кетсем, усталар эң алгач чабакча жыгачты алууда өсүүсү токтогон мезгилде, башкача айтканда кеч күздөн эрте жазгы жылуулукка калтырбай, ошол тыным мезгилде кыйып алган. Чабакча жыгач өзгөчө нымдуулукту талап кылат. Аны жай, табигый шартта кургатып, өлүштөгөн нымдуулукка колдонуп келген. Жасалганда кереге кенен, ууктары узун, түндүгү бийик келет. Кыргыз боз үйүнүн жыгачтары негизинен талдан, түндүгү арчадан жасалган. Мына ушундай кыргыздар байыркыдан эле устачылык, уузчулук өнөргө ээ. Боз үйдүн ичиндеги бүткүл кыргыздын тарыхы, тиричилиги, салты, дини, тили, устугу, устачылыгы, чеберчилиги Кылымдардан бери өмүр сүрүп келген бул турагыбыз алгач кандай эмеректерден турса жана ал эмеректер кандай кызмат аткарган болсо, биздин күнгө чейин ошол боюнча сакталып келген. Ошол эмеректердин ар бирине өз-өзүнчө мүнөздөмө берип, кыскача айта кетели. Биринчиси кереге. Кереге боз үйдүн дубалы катары тургузулуучу жыгачтан жасалган, узундугу 180-230 сантиметрге жеткен буюм. Экинчиси уук. Уук кереге менен түндүктү бириктирип туруучу чабык жыгачтан жасалган, узундугу 2-3 метрге жеткен буюм. Ал эми түндүк болсо, боз үйдүн төбөсүнөн жарык киргизүүгө ылайыкташкан жана от жакканда ал жактан түтүн чыгат. Түндүктүн эскизи мамлекеттик желегибизде сүрөттөлгөн. Андан кийин туурдук. Боз үйдүн керегесин жана ууктун билегин жабуучу койдун жүнүнөн жасалган өрө кийиз. Үзүк. Ууктардын үстүнөн жана керегенин башынын бир аз жерин жабуучу кой жүнүнөн жасалган калың кийиз болуп эсептелет. Ал эми түндүк жабуу болсо, түндүктү жабууга арналган 2 метрдей келген 4 чарчы кийиз. Эшик. Бул боз үйдүн элдер кирип чыгуу үчүн жана ошондой эле боз үйдү калкалап туруучу калкан ичи болуп саналат. Түрлөрү негизинен төмөнкүчө болуп бөлүнөт. Эң биринчиси чий эшик. Бул өлчөмүнө ылайыкталып, тазаланып, даярдалган чийлерден турат. Ортосуна жана эки капталына күч келбеси үчүн ичке тилинген көк оролгон майда чийлерди арасына аралаштырып жиберет. Эшиктин босогодун төмөнкү түндүккө чейинки созулган аралыгы көнчөк деп аталат. Ал көнчөктүн эки жагында эки боосу болот жана аны эки капталдагы ууктарга байлап коет. Андан соң кийиз эшик. Бул жалаң гана кийиздерден гана жасалган эшик. Андан соң кош канат. Бул аты аталгандай эле эки бирдей тактайдан турат. Туурасы 40-45 сантиметр, ал эми узуну 150-170 сантиметр. Боо чуралкалары аты аталып тургандай эле негизинен боолордон түзүлөт. Боз үйдүн ар бир эмеректеринин бекем болушуну камсыздайт. Чий эшиктин жогорку босогунун түндүккө чейинки бөлүгү көнчөк деп аталат. Ал эки жагынан эки боо менен капталындагы ууктарга байланат дагы бекемделет. Жел боо. Бул узундугу 4,5-6 метр келген эки боонун бир учтары
түндүктүн алкактарына тушма-туш байланат. Тегирич эни 20-40 см келген терме таардан даярдалган кооздук жасалгасы. Кылдыргыч кооздоо жана жылуулоо максатында жасалган терилген таар. Чырдан бул боз үйдүн ашканасына тосулган таар. Анын аркасында идиш-аяк жана тамак-аштар сакталат. Бакан бул жоондугу билекке жакын, узундугу 3-5 метр келген, бир учу ачеке, экинчи учу мукур учталган жыгач. Бул боз үйдү көтөрүүдө жана түшүрүүдө колдонулат. Боз үйдүн кире бериш бөлүгү босого, төр жагы аты алгандай төр. Кирип баратканда оң жагы эптик жагы, сол жагы эр жагы деп аталат. Төр жагына килем көшөгө тартылып, такта коюлуп, сандык, үкөк, үстүнө жүк жыйналат. Анын алдыңкы жагына шырдак, тертөшөк, көлдөлөң, этегирээк жактарына тар, талпак сыяктуулар салынат. Эр жагынын жогорураак жагында эркектердин тышкы айырылуу кийим-кечектери, курал-жарактары, күнүмдүк колдонулуучу жумушчу кийимдер, ат токулгалары жайгаштырылган. Көчмөндөрдүн турак жайларынын өнүгүүсүндө алачыктардын 3 түрү кездешет. Эң биринчи түрү буума алачык. Бул өзү эле айтып тургандай, астыңкы таякчалары жерге бекитиле жайгаштырылат дагы, ал эми үстүнөн жип менен буулат. Бирок бул кирип чыгууга ыңгайсыз болгон. Экинчи болсо сайма алачык. Буга бул үстүңкү жагы кадимки алкакча менен бириктирилген. Буга күн дагы жакшы тийип, кирип чыгууга абдан ыңгайлуу шартты түзгөн. Үчүнчүсү болсо жапма алачык. Улам алачыктар өнүккөн сайын ага керектелүүчү жабдуулар дагы көп талап кылына баштайт дагы. Бул жагдайда жабдууларды алдын ала жасап алышкан. Ошентип адамзаттын турмушунда боз үй жана алачык сыяктуу турак жайлар абдан чоң роль ойношкон. Ата-бабаларыбыз боз үй тигүүдө өтө чеберчилик менен жана геометриялык теоремалардын негизинде жасашкан. Мунун негизинде төмөндөгүдөй пикир бар. Бизге белгилүү болгон Пифагордун теоремасы, Пифагордун сандары деген терминдер ата-бабаларыбызга ага чейин эле белгилүү деп эсептешет. Анткени биринчиден керегенин көзөнөкчөлөрү геометриялык фигура болгон ромбтордон турат. Жана ал теореманын негизинде жактары жана карама-каршы бурчтары барабар, ал эми диаметри перпендикулярдуу. Ал эми экинчиси түндүктүн бийиктигин, башкача айтканда диаметрин аныктоодо айлананын узундугу болгон трансент тийгизген 3,4-түн радиуска болгон 2 эселенген көбөйтүндүсүнө барабар экендигин ата-бабаларыбыз колдонгон. Жана мындан башка дагы тордуктарды бучууда тик бурчтуу төртбурчтуктардын диагоналдары барабар жана кесилишкен жеринде тең экиге бөлүнөт деген теорема туура келет. Бир адам түндүктө үйдө көтөрүп турат, жана башкалары болсо ууктун бир учун түндүккө, калган бир учун бул керегелерге байлайт. Керегенин сыртынан чий капталат жана анын сыртынан турдуктары жабылат. Ушинтип боз үй курулат. Боз үйдү курууда негизинен кеминде 2 адам болушу керек. Анын бири түндүктү көтөрүп турууга, ал экинчиси болсо боз үйдү курат. Ал эми 4-5 адам болсо боз үйдү куруу иши жеңил болот жана бат кетет. Ал эми чоңураак боз үйдү курууда түндүктү көтөрүү иши ат менен атка алышы да мүмкүн. Боз үй кыргыз архитектурасынын башаты. Дүйнөлүк архитектурада Египеттеги кепкичтүү формада тургузулган пирамидалар архитектуранын башаты болуп эсептелинет. Кыргыз эли Смитсондун тарыхый жазмаларында эскерилгенден тартып, кыргыз элинин 2200 жылдык майрамы белгиленген. Мына ушул шарттарда тарыхый окуяларга, тарыхый шарттарга байланыштуу кыргыз эли көчүп конуп жашап келген эл болгон. Көчмөн калктын турмушунда боз үй табылгыс тынч болуп эсептелинет. Боз үй ошол учурда да, азыркы учурда да көп акылды талап кылган табылгыс кенч. Ошентип 4000 жылдык тарыхы бар кыргыз боз үйү кыргыз архитектурасынын башаты экени талашсыз.
Боз үйдүн жасалышы кол өнөрчүлүктүн көптөгөн түрлөрүнө таянылган. Менин оюмча боз үйдү жасоону биз 3 топко бөлүп карасак, бизге ал түшүнүктүүлүктү да жана иреттүүлүктү да камсыздамакчы. Биринчиси бул боз үйдү жасоого кеткен материалдар жана алардын жасалышы, даярдалышы. Экинчиси бул ошондой эле жабдуулар, аспаптар жана боз үйдү жасоодогу жумушчу операциялар болуп эсептелинет.